Султан Молдобеков Абжалбек Чолпонкулов атындагы номер 1-орто мектебинин 8-классынын окуучусу. Айтымында онлайн билим алууда кыйынчылыктар болгон. Алгачкы ирет аралыктан билим алууга өткөндө физика сабагын түшүнүү, аралыктан айтылгандарды кабыл алуу оорчулукту жараткан. Канкен менен мектептен билим алуу алда канча жугумдуу болоорун белгилейт. Онлайн сабак болгондо бизге физика сабагы жаңы кирген. Физика сабагында жаңы киргенде бизге мындай жакшы түшүнө албай, азыр физикадан мындай аксап калып атак да, эсептерди чыгара албайчы. Эгер ошол физика эле сабакты мындай офлайн түрүндө окуганда, балким биз физикадан жакшы окуп чыкмакпыз. Мектепке келип эле окуганыбыз жакшы, себеби дегенде онлайн сабакта көптөгөн темадан калып, мугалим менен байланыш үзүлөт да. Көптөгөн темадан калып, билим сапатыбыз төмөндөп кетет деп ойлойм. Класска келип түшүндүрүп бергени бизге жакшы да, себеби дегенде ар бир бала өзүнүн ар бир баланын ою башка да, өзүнүн оюн бөлүштүрүп, суроо берип, ошону түшүндүрүп бергени жакшы да бизге. Мындай пикирди ата-энелердин баары колдойт. Ар бир ата-эне баласынын саламаттыгын камында ойлойт. Башта белгиленген санитардык талаптарды аткаруу үчүн өз баласы үчүн бардык шарттарды түзүп берүүнүн аракетинде. Ошол эле учурда сапаттуу билим үчүн салттуу билим берүүдөн өтөөрү жок дешет. Мен балдарым 3 балам бар, мектеп жашында 2 неберем бар. 2 неберем окуйт, ошо номер 1 Абжалбек Чолпонкулов атындагы орто мектепте окуйт. Онлайн окуганда аябай эле таасир болот экен. Билим деңгээли өтө эле төмөндөп кетет да. Окууга кандай каалоосу жок болуп калат экен да. Көбүнчө үйдө эркин жүргөн сезип калышат да. Көпчүлүк ата-эне мага кошулат болуш керек, эми кадимки тартипте окуусун каалайт элек да, бизче онлайн окуусун каалабайт элек да. Иштен келгенде колумду жууш керек самындап, жана дартканада чыкканда, эртең менен турганда да колду жууш керек, жана тамак ичип атканда. Мектеп окуучулары колду жууганды, деги эле тазалык маданиятын жакшы үйрөнүп калды. Бул үчүн мугалимдер, мектеп жетекчилиги окуучуларды мектепке кирип келе жаткандан баштап дене табын текшерип, колуна антисептикалык каражатты сээп, бет кап менен жүрүүсүн эскертип турат. Анткени аталган мектепте 1763 окуучу билим алат. Мында санитардык эрежелерди так сактабай турган болсо, илдетти жуктуруп алуу коркунучу жогору. Мына ушул онлайн мезгилинде мүмкүн болушунча билим берүү системасы аябагандай чоң жумуш жасады. Себеби дегенде кырдаалдан чыгыш үчүн мына ушул онлайн окутууну уюштуруп, ситуациядан чыкканга аракет жасадык. Бирок билинбегени менен ошо билим сапатына тескери таасирин тийгизип, азыркы күндө дагы ушу мугалимдер үчүн көп баягы арттагы программанын бардыгын толуктап өтүп, кайра дагы билим сапатын көтөрүүгө чоң эмгек жасоого туура келип атат. Мугалимдер 100% коронавируска каршы эмдөөнү алышкан. Сактануу чараларынын баары белгиленген тартипте аткарылып жатат. Андыктан салттуу режимде билим берүү мугалимдер үчүн да бир топ жеңил жана ыңгайлуу. Билим сапатына өтө терс таасир тийгизиптир. Быйыл көрүп атабыз, ошо балдардын өзгөчө начальник класстын балдарына өтө оор болот экен. Анткени ата-энелер үчүн оор болуп атты. Бир бала үчүн ата-энелер көп убакыттарын сарптап, ошо балдар менен отуруп аткан моментти көрүп аттык. Өзүбүз деле үйдө неберелери бар, оор болуп атты. Эң эле жакшы форма бул мектепте окутуу. Эпидемиологиялык абал күндөн күнгө курчуп бара жатат. Андыктан илдеттен коргонуу үчүн санитардык эрежелерди сактап, эмдөөдөн өтүү керек. Рахат Бейшелиева, Чыңгыз Бокошов, Эркинай Жумабекова, Талаш шаары.